5 декабрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Акыркы 2 жылда 6000 орусиялык Кыргызстандын жарандыгын алды. 2024-жылы 7000 орусиялык жарандык алуу үчүн арыз берген. Бул тууралуу Калктык каттоо департаментинин башчысы Арсен Миңбаев Жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында билдирди. Бир жыл мурун 6000ге жакын арыз түшүп, 2 жылда 6000 адам кыргыз жарандыгын алган. Жыйында депутат Чыңгыз Ажыбаев Лейлек районунда Кыргызстанга келин болуп келип, бирок 30-20 жылдан бери жарандык ала албай жаткандар бар экенин айтып, маселени чечүүгө чакырды. Былтыр май айында Медиа Хаб басылмасы Украинадагы согуш жагдайына байланыштуу кыргыз жарандыгын алган орустар көбөйгөнүн айткан. Саламаттык сактоо министрлиги Имамидин Ташевдин абалы канааттандырарлык. Саламаттык сактоо министрлигинин Клопко Имамидин Ташев амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөнүн билдиришти. Учурда анын абалы канааттандырарлык деп бааланууда. Маалыматка ылайык, дарыгерлер Ташевдин жаракатын карап чыгып, жарааты үстүртөн экенин, кан тамырлары жабыркабаганын жана олуттуу кан жоготуу болбогонун аныкташты. Министрликтен ишкерге тиешелүү жардам көрсөтүлгөнүн, анын ичинде жаракатты хирургиялык тазалоодон өткөрүлгөнүн белгилешти. Ташевди ооруканадан кайра ТИЗО 1 алып кетишти. ЖМК салык кызматынын башчысы УКМКда сурак берүүдө. Салык кызматынын башчысы Алтынбек Абдубапов УКМКда сурак берүүдө. Бул тууралуу бир катар ЖМКлар күч түзүмдөрүндөгү өз булактарына шилтеме кылып кабарлашты. Күн мурун УКМК салык кызматынын башчысынын орун басары Исламбек Кыдыркычевди кармап, ал убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Басылмалардын маалыматына ылайык, ошол эле күнү мекеме башчысынын дагы бир орун басары Бекболот Алиев да суракка чакырылып, андан соң кое берилген. Азырынча УКМК салык кызматынын жетекчилеринин суракка алынышы боюнча комментарий бере элек. Бир нече күн мурун УКМК кызматкерлери салык кызматынын Бишкектеги райондук бөлүмдөрүндө тинтүү жүргүзүшкөн. Андан соң башкармалыктардын 4 жетекчиси жана бир катар кызматкерлери суракка жеткирилген. Кийинчерээк атайын кызматтан башкармалык жетекчилери акциздик товарларды алып келүүдөгү мыйзам бузууларды жашырууга шектелип жатканын билдирген. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев парламенттин 5 декабрдагы жыйынында салыкчылар электрондук товардык транспорттук коштомо кагазга байланышкан коррупциялык схема түзүшкөнүн билдирген. Анын айтымында, мамлекеттик бюджетке келтирилген чыгым 3,2 миллиард сомду түзгөн. Кылмыш иши тергелип жаткан чет элдикти өлкөдөн чыгарып кетүүнү көздөгөн чек арачылар кармалды. УКМК 2 чек ара кызматкерин акчалай сыйлык үчүн чет элдик жаранга кылмыш жоопкерчилигинен кутулуп, чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө көмөктөшүүгө аракет кылган деп шектеп кармады. Маалыматка ылайык, мыйзам бузган үчүн чет элдик жаранга өлкөдөн чыгууга убактылуу тыюу салынып, зыяндын ордун толтуруу үчүн ири өлчөмдө акча төлөө милдеттендирилген. Ал чек арачылардын көмөгү үчүн Камчы Көлбаевдин кылмыштык тобунун мүчөсү менен келишимге барганы айтылат. Эки шектүү азыр тергөө абагында бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо иштери жүрүп жатат. Буга чейин УКМК Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда аткездиктөрдү өткөрүүгө көмөктөшүүгө шектелген 8 чек арачы менен жөнөкөй тургунду колго түшүргөн болчу. Өзгөн шаарын айланып өткөн акы төлөнүүчү унаа жол ачылды. Өзгөн шаарын айланып өткөн өлкөдөгү алгачкы акылуу жол ишке берилди. Ачылышына 6 декабрда президент Садыр Жапаров катышты. Бул жолдун курулушуна Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураз Ташиев катышканы белгилүү болгон. Жолдун узундугу 14 чакырым, туурасы 22 метрди түзүп, 4 тилкелүү, 200 жана 97 метрлик 2 көпүрө да курулган. Жаңы жол Бишкек-Ош каттамын кыскартып, Өзгөн шаарын айланып өтүүгө шарт түзөт. Төлөм үчүн белгиленген тарифтер: жеңил унаалар 200 сом, кичи жүк ташуучу унаалар, автобустар 350 сом, жүк ташуучу унаалар 700 сом. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорунун алкагында курулуп, жалпы 29 миллион доллар жумшалган. Буга чейин иликтөөчү журналист Болот Темиров УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймураздын акы төлөнүүчү айланма жолдун курулушу менен байланышы бар экенин билдирген эле. Кийин президент Ташиевдин туң уулунун акылуу жолдун курулушуна катышып жатканын тастыктап, мактоого алган эле.